Министрлер кабинетинин төрагасы, президенттин администрациясынын жетекчиси Акылбек Жапаров Кыргыз индустрия ачык акционердик коомуна барды. Эскерте кетсек, аны жакын арада Бишкек штамптоочу завод мамлекеттик ишканасынын базасында ишке киргизүү пландалууда. Белгиленгендей, 2023 жылдын сентябрь айында Кыргыз бетоностроение жана Кыргыз топчу сыяктуу жаңы өндүрүш ишканалар ачылат. Ишканалар заманбап жабдуулар менен жабдылып, алар Италиядан бир нече этап менен алынып келинет. Министрлер кабинетинин төрагасы жеңил өнөр жай, курулуш тармагынын өкүлдөрү менен жолугушууну уюштуруу тапшырмасын берди. Бул ишканалардын продукциясы биринчи кезекте жергиликтүү рыноктун керектөөсүн жабуусу шарт экени белгиленди. Мындан тышкары Акылбек Жапаровго металлдын бардык түрлөрүн кайра иштетүү үчүн машиналарды жана системаларды өндүрүү, сатуу менен алектенген италиялык компаниянын мүмкүнчүлүктөрү көрсөтүлдү. Кыргыз индустриянын президенти Жарасыл Абдураимов учурда аталган жабдыктарды алуу боюнча ишкананын жетекчилиги менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айтты.